Үй бүлөдөгү зомбулук фактыларын азайтуу багытында Аялзат Маана коомдук фонду жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен иш алып барып, атайын жолугушууларды уюштурууда. Бул багытта Талас облусунда гендердик жана үй бүлөдөгү зордук зомбулукка кабылган жарандарга кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу долбоору ишке ашырылууда. Бул зомбулукка кабылган адамдарга мамлекет тарабынан болгон кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу болуп эсептелет да. Бунун ичинен ушу айыл өкмөттөрү менен иштеп, жергиликтүү комитеттердин потенциалын жогорулатуу, андан тышкары ошо зомбулукка кабылган кыз келиндерге ар кандай окууларды жүргүзүү, финансылык сабаттуулук боюнча жана бизнести кантип баштоо боюнча да окуулар каралган долбоордун алкагында. Андан тышкары бизде юридикалык жардам көрсөтүлөт, психологдун консультациялары бар, баш калкалоочу жай бар. Акыркы жарым жылдыктын негизинде бизде 74 адам кайрылды ушу юридикалык психологиялык консультацияга. Андан тышкары жана баш калкалоочу жайга 12 кыз келиндер бизге кызмат көрсөтүлдү да. Талас районунда 2022 жылы 39 үй бүлө зомбулук фактысы катталган. Мындай жагдайлар катталган учурда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана аймактык участкалык бөлүмдөрүнө каттоого алынып, көзөмөлдө болот. Акыркы мезгилдер ошо мыйзамдарды ишке ашыруу боюнча эми биздин айыл өкмөттүн социалдык кызматкерлери, социалдык адистери анан ошол жерлерде түзүлгөн үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча түзүлгөн комитеттер иш алып барышып атат. Анан бизде эми акыркы мезгилдерде ошол түшүнүктөр кичине пайда болгондун себебиненби кичине кайрылуулар болуп атат, ачылып атат. Анан биз ички иштер органдары менен тыгыз байланышта иштеп, ошо маалымат алар күнүмдүк маалыматта, айлык маалыматтарды берип турушат. Ошо күнүмдүк маалыматтарда келгенде үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча биз тез арада ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу комитеттери менен байланышабыз. Анан ал комитеттер ошол үй бүлөгө карата, же болбосо эгерде жаш өспүрүмдөргө карата зордук зомбулук болсо, ошо балдар менен иштөө, балдар менен анан үй бүлөлөр менен жекече иштөө пландары түзүлөт. Зомбулук маселесин жоюунун башкы жолу бул зомбулук жасаган адамдар менен иш алып баруу керек экендигин Аялзат Маана коомдук фондунун жетекчиси Зарина Турукманова билдирди. Көпчүлүк учурда зомбулук жасаган адам конфликт болуп жаткан учурда өзүн кармай албай калгандан улам болоорун түшүндүргөн. Сыяктуу жолугушууларга катышып, Кыргыз Республикасынын үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзамына ылайык оңдоп түзөө программасы иштелип чыккан. Анын алкагында жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, социалдык кызматкерлери, билим берүү мекемелери, медициналык кызмат, коомдук фонддор менен биргеликте жалпы 17 субъект иш алып баруу керектиги жазылган. Жылдан жылга үй бүлөлүк зомбулуктардын өсүү тенденциясы көрүнүп турат. Талас облусунда 2022 жылы 287 үй бүлө зомбулугу катталган. Анын 262-си эркектер тарабынан, ал эми 23 фактысы аялдар тарабынан жасалган. Жашы жетелек өспүрүмдөр арасынан 6 кыз, 4 эркек бала зомбулуктан жабыркаган. 285 адамга убактылуу коргоо ордерлери берилген. Ажамал Байырбек кызы, Мелис Элебесов, Урмат Догдурбек уулу, Талас району.